Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сөздүн көркү көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү программада «Гел демек бар, кет демек жок» деген макалды чечмелөөгө алабыз. Гел демек бар, кет демек жок деген элдик макал оңой, шарт айтылган менен терең маани камтылган кыргыздын жан дүйнөсүнө төп макал. Бул макалды адегенде эл арасынан сурамжылап көрөлү. Гел демек бар, кет демек жок деген макалды кандай түшүнөсүз? Кандай коноктошкондо дегендей жакшылык тилеген сыяктуу деген ошону түшүнөм. Орусча гостеприимство деп атат да. Үйгө келген конокту эч убакта кет деп айтууга мүмкүнчүлүк жок. Келген адамды төргөткөзүп сыйлаш керек депчи. Келген конокту айдап болбойт да, жана биздин салтка туура келбейт. Келген конокту кет деген мааниде болуш керек деп ойлойм. Салт боюнча биз конокту эч убакта кет деп айта албайбыз. Бирок биз өзү түшүш керек. Ар бир сыйдын дагы чеги болот, сыйды көрүштүн да чеги болот. Конокторду күткөндү жакшы көрөбүз биз. А конок дагы өз сыйы менен баягы биздин сыйыбызды көргөндөн кийин үйүнө өзүнүн убактысы менен кеткени жакшы. Конок барасың, келгенден кийин кетиш керек да. Ал үйдүн ээсинде кечке кармап эметпей. Келдиңби, конок бүткөндөн кийин кетиш керек. Ошол эмеден калган гел демек бар, кет демек жок деп. Үйгө конок келсе кел төргөт дейсиң, анан кет бар, үйүңө бар демей жок да. Кыргыздын салтында ал үйгө баягы чакырат. Эч качан кыргыздар кет деп айткан эмес да. Анткени кыргыздар аябай меймандуу болот го, анан конокторду чакыргандан кийин эч качан кет дешпейт. Конок келгенде мисалы кел дейсиң, кет деп айтпайсың да, келген конокту кел дейсиң. Үйгө келип атканда куттуу конокту кел деп тососуң да. Конокко бирөөнү чакыруу, анан эч качан кет деп айтпоо же болбосо мисалы үйгө конок келсе эшикти катуу жаап, чыкпоо, ушул сыяктуу нерселер кирет болуш керек. Кел демек бар, кет демек жок деген бул катуу тиет да кыргызга. Бул конокко келгенде, адам конокко келгенде баягы кээ бир коноктор жатар конок болуп кечке туруп калат го. Кечке 12ден өтүп калып, кичинекей балдардын баары чарчап калгандай, үйдөгү кызмат кылып аткан адамдын баары чарчап жатканда, анан бирөө тамашалап айтып коет да, кел демек бар, кет демек жок деп. Анан ошол сөздү айтканда кыргыз акылдуу да, шак кабыл алат дагы, кой, убакыт келиптир, булар да эс алсын деп, анан жөнөп кетишет. Бирөөнү үйүңө келсе, кел дейсиң да, кет дебейсиң да, типа ошондой го. Кел деп чакыруу бар, бирок аны кайсы убакта кетерин аны сен кет деп кетире албайсың, ал конок өзү билет. Келген кишини кел дейсиң, бирок кет деп эч кандай келген конокту айта албайсың. Ар кандай коноктор болот. Келип алып, 1-2 күнгө келип турбай айлап жылдап деле жашагандар бар. Коноктор. Качан өзүң эметип байкап көрүп, анан өзүң кетпесең, атак сени эч ким үйүнөн эметип чыгара албайт. Кет деп айта албайт. Анткени ыңгайсыз ал. Адам өзү сезип ошол эмени туюп, анан кийин өзү үйүнөн канча күн конок болот, же барабы, кетеби өзү ойлонуп эметип чыгып кетиш керек да. Кел деген биз ачык айтабыз, келиңиз дейбиз. Бирок кет демек биз ичибизде туюш керек бар деген. Ал кет деген сөз, ал кетип кал деген сөз эмес. Ал деген мындай айтканда, кандай айтсам, абдан ушундай сүрдүү айтылган бул макалда бул туура түшүш керек мына. Коноктун каадасын билиш керек да. Анан ошондуктан биздин кыргыз эл атам замандан бери мейман дос эл, же болбосо мейманын дос кылып чыгарган. Жылаганга дагы ак чачкан. Ушундай бир дасторконун жайып, пейлин ачып, анан ошол келген коноктон бата алып көнгөн. Бата аркылуу ошол Кудайдын бир жакшылыгын карманган эл да. Кыргыздын бир философиялык терең маанилүү макалдарынын бири. Кыргыз өзү бээринен абдан бир адамгерчиликтүү, меймандос, жайылдас тургун илгиртеден эле. Анан баягы коногуна өзү жебей
таттуу тамагын, таттуусун катып, анан коногуна койгон эл да. Анан ошону менен бирге эле ошол жайылдас туркун, ошол кең пейил, ошол адамгерчиликти кел деп кабыл алуу абзел, милдеттүүбүз. Бирок кет дегенге болбойт деген маанини берет. Кыргыз эли меймандос калып болгондо кыргыздарды башка улуттардан айырмалап турган бул анын меймандостугу, анан дасторкону да. Илгертеден атам замандан бери ата бабаларыбыз ушу конокту тозууга, аларды узатууга абдан чоң маани беришкен да. Кыргыз эли конокту аябай ак тил менен тоскон да. Кудайы конок деген нерсе бар, ошон кудайы конокту кудайдай сыйлаган элбиз да. Бул өзү биздин улуттун бир улуу касиеттеринин бири. Ошондуктан келген конокко болгон өзүнүн сыйкорлугун көрсөткөн. Бирок эми ошол келген коноктагы ошо көрсөтүлүп аткан сыйдын маанисин түшүнүш керек да. Же болбосо мен ушул бул эл менден корккондон сыйлап атат. Ашкере бир меймандос эл экен деп ошол конок каадасын бусуп көрүп аткан сыйына текеберленген дагы адамдар бар да. Эми кыргыз эли аябай меймандос эл да. Анан баягы дайыма эштен конок келет, мейман келгенде дайыма кел деп тосуп алат да. Бирок эч качан кет деп айтпайт. Ошо келген конок өзү билиш керек. Кыргыз элибиз эзелтен сөз баккан, сөзгө, жүйөгө жыгылган эл, ошон үчүн ар бир сөздү бекер айтпайт. Анан кыргыз эли өзү абдан сыпайы, ички маданияты чоң эл болгон. Бул кел демек бар, кет демек жок деген сөз ошол ички маданияттын бийиктигин көрсөтүп турган сөз да. Бул интеллекттин жогорулугун көрсөтүп турган. Азыр айтып жүрбөйсүзбү, интеллигенттик деген эмне деп? Интеллигенттик деген сөз деле билимдүү же башка бир өтө маалыматтуу адам эмес. Бул ошо ички маданияты жогору адамдар. Демек кыргыздардын чабандары деле кээ бир шаардагы мен интеллигентмин деп жүргөндөрдөн жогору турган, бизде ошондой айылда дыйкан, фермер болуп жүргөн сонун интеллигент кишилер бар. Мына ушул сыяктуу жөнөкөй жупуну карапайым кыргыздын айткан сөзү. Кыргыз өзүнүн конок күтүү тартиби менен коноктун өзүнүн алып жүрүү тартибин берип кеткен. Ошол тартип макал лакап аркылуу муундан муунга берилип отуруп, азыркыга чейин айтылып, ай койгула, кел демек бар, кет демек жок, эми кетели деп калганыбыз ошондон. Эч качан биздин тарыхта Кыргызда кеткиле деп эч качан айткан эмес. Болгон эле ушул кел демек бар, кет демек жок. Анан бул эми ата бабалардан калган сөз. Муну азыркы муундар сөз эске алып жүрүшүбүз керек. Анан илгерки коноктор менен азыркы коноктордун айырмасы болуп атпайбы? Илгери татына кое отуруп алып, нарыктуу сөздөрдөн сүйлөп, санжара уламыштардан айтып көпкө чейин отурушкан. Анан азыр кээде ичкилик аралашып кетет дагы. Анан багы убактысынан да көп маанисиз сөздөр сүйлөнүп, кажы-кужу көбөйүп, анан кечке чейин кетпей отуруп алыштар да мүмкүн да. Ошон үчүн сый көргөндөн кийин үйесине дагы мындай мүмкүнчүлүк бериш керек да. Ал конок кеткенден кийин да түшүү көбөйөт. Аял жолдоштор идиш аягын жууш керек. Өзүлөр дагы кичине конок камын көрүп жүрүп ичпей жебей калышы мүмкүн. Болгонун калган тамактарын коюп алып бала чакасы менен жеш керек. Анан кеч болуп кетет да. Кыргыздар ансы деле өзү кечке чейин отурушат да, тамакты кечишет. Анан ошон үчүн мүмкүн болушунча сый көргөндөн кийин убагында кете билгенде дагы ойлош керек да.
Гел демек бар, кет демек жок деген сөздү мейман айтабы же үй ээси айтабы? Гел демек бар, кет демек жок деген макал конок тарабынан айтылабы же үй ээси тарабынан? Үй ээси тарабынан болуш керек. Негизи конок тарабынан айтылбайт, үй ээси жана айтылат. Бирок эч жакта үй ээси айтпайт. Үй ээси деле айта албайт эми. Кантип айтсын, анан келген конокторгочу. Просто өзүң эметишиң керек да. Эми келген киши өзү ойлонсо болот да эми. Эми үй ээси аны айта албайт эч качан. Үй ээси тарабынан айтылат. Конок тарабынан айтылса да болот, үй ээси тарабынан да түшүнсө болот да. Бардык жактан бул эки тараптан тең. Үй ээсинин тарабынан айтылат. Үй ээси тарабынан айтылат деп ойлойм мен. Биз да конокто жүрөбүз, бирок эч жакта мен мисалы айта албайм, коногум болчу. Гел демек бар, кет демек жок деп мен коногумду айта албайм. Себеби ал биздин конок. Биз кыргыз эл абдан сыйчыл келебиз. Коноктор келгенде кетебиз деп коет го, ошол кезде ушул сөз айтсаң ровно келет да. Конок айтыш керек, келген киши айтыш керек да. Антпесе анан тиги үй ээси айта албайт да, кеткиле деп кантип айтат? Кеткиле деп айтса, коноктун шагы сынып калышы мүмкүн, көңүлүнө кетип калышы мүмкүн, таарынып калышы мүмкүн. Ошон үчүн коноктор дагы сый көргөндөн кийин убагында келип, анын убагында кете да билиш керек да. Конок айтылат, ошо келип кетпей узакка созулуп баратканда ошонун маалы келгендигин эскертип, эми багы келдиң, эми сыйыбызды көрсөттүк, эми бара бер, аттан жолуңа түш дегенге караганда кыргыздар эми ошондо дагы колун куушуруп, кел демек бар, кет демек жок, эми батаңызды берип коюңуз, ушунча күн сыйладыңыз, сизден күткөнүбүз бата, ак бата деп ошол сиздин да узай турган, кайрадан сапарга чыга турган маалыңыз келди. Эми ошол жайылган дасторконго могуреки конокту тоскон балдарга ак батаңызды берип коюңуз деген сөздүн артында ошол кел демек бар, кет демек жок деп эми ошол коноктун, сыйды билген коноктон ошол ак бата алып, анан эми сиз конок боло турган маалыңыз бүттү деп кен чоң эскертме, эскертүү да, ошол конокко сыйлуу эскерти деп түшүнсөк болот. Келген конок түшүнөт дагы, анан жанындагыларга айтат. Эми кел демек бар, кет демек жок деп үй ээсинечи. Биз эми баралы, рахмат кылган сыйыңызга деп, анан ошол кетүүнүн камын көргөндө айтыла турган сөз болот да. Анан кийин аны эми кел демек бар, кет демек жок деп үй ээси айткан, бул одоно болуп калат, уят иш да. Аны келген меймандар айтыш керек. Эми рахмат кылган сыйыңызга, кел демек бар, кет демек жок, биз баралы, барар жерибизди алыбыз, жетер жерибизди алыбыз, желпинбей эле калыңыз дегендейчи. Ошол меймандар айта турган сөз да. Кээ бирлери үй ээси айтып алганда бул уят иш болуп калат. Кел демек бар, кет демек жок, меймандарды кантип айтсын. Кээ бир орусча дегендер ушундай айтып алып кээде уят болуп калгандар бар да. Ошон үчүн муну үй ээси айтты. Үй ээси эмес, келген меймандардын сөзү бул. Кыргызда да өзгөчө бир азыр кетпейсиң деп деле айтып коюшу мүмкүн, азыркы заманда да. Бирок кыргызда кет деп эч качан айткан эмес. Мейманга чакырган кезде отурабыз. Биз кыргыздар кээде сүйлөп, же болбосо ичимдик ичип алсак, кээде таң атканга чейин отурабыз да. Анан ошондо тиги үйдүн ээсинин кыйналганын, бала бакырасынын кыйналганын кээде эске албай калабыз да. Анан ошондо бир акылдуу киши айтат туруп, эй, кел демек бар, кет демек жок. Кой тургула, кетели дейт. Демек бул сый айтылган. Тиги эми кет деп түз айта албайт тиги үйдүн ээси. Ошондуктан булагы ушундай бир акыл менен мындай айтылган татынакай эреже сөз. Кыракы сөз билген, кеп билген кишилер айтып калат. Эми үй ээсине кайрылып да, эми кел демек бар, кет демек жок дейт. Уруксат болсо биз кайталы деп. Бул демек ошо эми сыйлаганыңызга рахмат. Эми мүмкүн болсо убактыбыз келди, үйүбүзгө кайталы деген мааниде. Үйдүн ээси эч качан конокту кел демек бар, кет демек жок деп айтпайт. Анткени биздин этикада, моралда андай мындай сыпа нерсе биринчи орунда турат дагы, антип айтса уятырактай болуп калат да, адепсизирээк иш болуп калат. Ошон үчүн
кел демек бар, кет демек жоқ деген ошол конок же болбосо кайсы бир кечээ келген кишилер өз мөөнөтүндө кайра кетиш керек да. Көпкө чейин узакка мындай жыргал болбоспу деп бекер тамакка, бекер жыргалга көнүп алып, ошол келчү конок убагында кетпей, анан узартып, ошол жанагы конок сыйы менен өлүм ыы менен дегендей сыйын бусуп алган учурлар болот да, коноктор тарабынан дагы ушу көпкө чейин жанагынча жакшы сыйын көрсөтүп атса, атайынага арнап мал союп атса, бүт коноктун каадасын көрсөтүп атса, ушундай бир өзгөчө бир меймандостук менен өзгөчө бир көңүлүн жайып, ачып мамиле кылып атса, ошол коноктоп аткан элдин баркын билбей, биринчиден ошол андан коркконунан сыйлап аткандай болгон дагы түр көрсөткөн адамдар болот. Жалаң эле мейман эмес, сиге кээде кабинетте отурсаң, иштеп атсаң келет дагы, анан кийин ушу көзөйнөгүн жылтыратып келип тиктеп, иштеп атканыңа карабай ойтон сүйлөп отура берет. Же кете албайсың, же эчтеке дей албайсың. Анан ошондо тыштан бир кызматкерим келип тамашага чалып айтат. Ой, аке, кел демек бар, кет демек жок дейт. Эми жир кетели деп ээрчитип кетет да. Мына бунун өзү дагы ушундай көңүл оорутпай, сый сыпат айтчу сөздөрдүн бир түрү. Кийинки манда мунун мааниси да учурга жакша тереңдеп баратат да. Мисалы үчүн кел демек бар, кет демек жок деген сөздү азыр айтсак, мисалы үчүн бизде көп жерлерде бир нече мүнөткө чейин бийлик башындагылар отуруп алып, анан эч кандай жаңылануу болбой, элдин турмушу оорлоп атпайбы, ошондойдо кел демек бар, кет демек жок деген сөз айтылса, мисалы үчүн ошол сөздү айттырбай эле баягы бийлик башындагылар кетиш керек да. Анткени бул ошол мөөнөтүң бүттү дегендей мааниде да. Себеби ар бир киши кызматка отурарда ошонун кетер жагын ойлош керек да. Кел демек бар, кет демек жок деген сөз койдон жоош коноктун оозунан чыгабы же үй ээсинин кабагынан байкалабы? Конок узабай жатса кандай белги бериш керек? Эми коноктор өздөрү эле түшүнөт болуш керек. Өздөрү карагысы келбей, эгерде тоскусу келбей, хозяйны маанайына карайт деген ал кандай акыркы күндөрү кандай аларга меймандостук кылып жатса, значит кет деген мааниде. Эгерде жакшы карабай жатса. Эми конок узабай калбайт. Жок, эми аны чыдайсың деп кантип билбейт экен аны. Аны чыдайсың да кантип кабаң бүркөйсүң. Чыдаш керек да, анан эми кететтир, үйү бар киши кетет да. Конок узабай калса сасык конок болуп калдымбы, мен кетейин деп өзү эле айтат кыргыздар. Ата салтын сыйлаган адам эч убакта бул сөзгө кабылбайт дагы, келген жерин тажатпайт деген мааниде айткым келип атат да. Анан эми аз жакын күндөн бери чыгып калды. Конок келгенде плов тартмайынча конок кетпейт деген сөз чыгып калды. Жакынкы сөз бул, жакындан берки сөз. Плов тарткандан кийин конок кет деген сөзгө болот. Ийше калдыратып же жанагынтып анан коноктоп туруп анан анан күлүп туруп анан кийин кел демек бар, кет демек болсо ошол канча сыйласаңыз да ошонун баарын бир заматта жууп коесуз. Биз кыргыздар ушундай элбиз. Ошол үчүн биз сыйчын дейт, ошол үчүн баары бизди жакшы көрөт дүйнөсүндө. Заключительный тамагы менен берип кетиш керек да. Ал эмне тамак? Эми кайсыл биздин баягы ар областта ар кандай да, мисалы Нарын, Таласта беш бармак, Ош тарапта плов дегендей, ошо. Кет келе деген мааниде. Баягы бир сөз бар го. Мисалы Ош тарапта пловду бергенден кийин это означает уже кет дегенди билдирет дегендей эле да. Ошо эми коноктор эле өздөрү билип эле кетсе керек. Эми ал этика боюнча көп эмелер бар эми. Кичине көмөк берип дегендей бар да. Чыныларды калтырат. Жок эми айтат да. Ар ким ар кандай кылат да. Кичине кеч болуп калды деп эле айтып койсоң кетет да. Жок, андан көрөк эми төргө өткүзүп, сыйлап, төшөн салып берип, жаткызып койгон жакшы го деп ойлойм. Эт, пало, сый тамак берилгени мейман үчүн узоого белгиби? Кел демек бар, кет демек жок деген маал кантип келип калганын кантип билдирсе болот дегенби?
Эми бул үй ээлери да өтө сыпайы да, аны көп билдирбейт. Бирок жана кыргыздар айтып атпаймынбы? Кыргыздын эт бергени кет демеги дейт. Палоону аш дейт эмеспизби? Багы ашты бергенден кийин дагы бул дагы кет дегендин бир белгиси акырын тымызын. Бардык жакшы сый тамактарын бергенден кийин эми бизде баягы жердин климатына жараша түндүктө эт болуп калса, түштүктө ошо аш көбүнчө палоо тартылат сый конокко. Анан ошол палоо аш келгенден кийин бул дагы баягы эми бардык сыйыбызды көргөздүк, болушунча көрсөттүк, ичип желе турган тамак аштар желди, эми мына сый тамак келди, ушуну аштан алганда кетесиздер деген мындай орусча айтканда намек да, мындай белги берүү бу дагы. Кыргызда эми өзү сыйкор эл да. Сыйкор эл, анан кийин бирөөлөрдү мейманга чакырса, аны эми меники саат баланчага чейин эле, андан кийин эми жакшы барыңыздар кетиңиздер деп айтпайт да. Анан ошону сыйлап отура берет, анан кийин ошону сый көрүп аткан меймандар түшүнсө, убакыт бүтүп калганын, баягы өзүнүн коноктордун келген мөөнөтү бүттү, эми сыйын көрдү. Мен бир сөзүм бар эле. Ыстыканды аягына чейин алдыңар, устуканды ак баштыкка салдыңар. Эми силер менен аласа бересеңиз жок меймандардын дегендейчи. Кыргыздын ошо сыйлуу тамагын бергенден кийин анан өзүнүн өзү эле устаканды алгандан кийин эле кыргыз үйүнө кеткиси келет. Устаканды алат да эң негизгиси. Кой деп алып, көтөрүп алып анан кетем деп. Үй ээси эми кел демек бар, кет демек жок деген өзүнүн сөзүн, мындай сезимин да, эми болду, эми кеткиле деген сөздү айткан уят болот го, ошону эми билдириш керек го. Бирок билдириште эле уят иш болот да, муну мейман түшүнүш керек деп айтам. Ойлойсуздар, меймандар түшүнүш керек аны. Ал конок сыйлап аткан адам аны ошондой сыртын салып, же болбосо ошондой кеткиле дегендей мамиле кылганы бул кыргыздын өзүнүн салтында жок нерсе да. Конок бир күн келсе кут, 2 күн келсе жут дейт. Ошол 2 күн болсо да 3 күн болсо да мейманды тосо берет кыргыз эличи. Аны кет дегенди билдирүү бул сыртын салуу болуп калат, же болбосо жакшы болбой калат да мейман үчүн. Кет деп мындай белги берген эмес. Мисалы жана кыргызда айтып коет эмеспи? Келини же үйдөгү аял касандарды калтыратып, идиш аяктарды калтыратып баштаганда айтат го, мына кет деген белги берип атат го депчи, мени жактырбай атасың, мен кетейинби депчи. Ошондой кыймыл аракеттен, көз караштан дегендей билдирет го деп ойлойм. Баягы чын эле айтып коет го, эшиктен кирсем эле касан аяк калтырай баштадым, жактырбай калдым окшойт, кетип калдым деп айтат да. Же болбосо бир бата берип коюңуздар дасторконго деп суранып калат. Бата тилегенде эле бүттү, конок өзү билип эле батасын берип кете беришет. Ушу эки маани бар да. Кел демек бар, кет демек жок деген бул баягы кыргыз айтат, конокко чакыргандан кийин коноктун алдына аш кой, 2 колун бош кой деп коет. Анан баягы ашын коюп, 2 колун бош коюп, ошенткенден кийин баягы кыргыздын эт бермеге кет демеги деген маал келет. Кыргыз баягы эт тарткандан кийин 5 бармак жегенден кийин бул сыйлуу коноктор биздин баягы эң сый тамак тартылды, эми кетер малыбыз келген экен деп. Андан ары дагы баягы жакшынакай тиги бозого кымызга кызып калса дагы, кээ бирөө дагы эле отургусу келип атса дагы, кой, кел демек бар, кет демек жок, убагында кетели деп кеткенге аракет кылышкан. Келип бир сүйүнтүк эле, эми кетип бир сүйүнтөлү. Мейман бардык тарабынан сүйкүмдүү, эң сүйкүмдүү жагы аркасы. Эт жегени келген жокмун, кеп жегени келдим. Меймандын сүйгөн тамагы үй ээсинин кабагы. Мейманым, сен эт дебегин, мен кет дебейин деген макалдар катар айтылганын угуп жүрөм. Сөз билген кол көрбөйт деген кыргызда сөз бар. Кээ бир чеченирээк, тапаныраак кишилер, ой бир кыргыз айтыптыр, коногум сен эт дебе, мен кет дебейин дептир. Ошол үй ээси сен болуп атасың, мен эт дебейин, сен кет дебе деп дагы жакшы отуруп атышса, шайыр отуруп атышса, ошол адамдардын курак жашына жараша бир көңүлдүү компания болуп, көңүлдүү отуруш болуп атса, кеткиси келбей узарта бериши да мүмкүн. Эт жегени келген жокмун, кеп жегени келдим деп коет го, сүйлөшүп отуруп кетсин дегендей чер жазылсын деген мааниде. Ошол көпкө чейин отурушуна каршы эмес, бирок
ошол эле маалда кел демек бар, кет демек жок деп коет да. Баягы конок өзү мен эми кетейин деп айтыш керек да. Кете турган маалын же сыйды эми көрүп бүткөн кезин ошол өзүнүн элди көп чарчатпай, тажатпай баягы келип бир сүйүнтсөң, кетип бир сүйүнт деген кыргыздын сөзү бар эмеспи? Ошонун сыңарындай коноктун өз учурунда кайра кайтып кетиши дагы бир чоң маданият. Мына ошол маданиятын сактай албай, кел демек бар, кет демек жок деген сөз ошол кыйтып айткан, эми кете турган маалың болду. Эми учуру келди, мейманым эми узап кет деген сөздү кыйткан мааниде сыйкырлыктын баягы жолунда айтылат да. Конокторго өзүнчө эскертүү катары айтылып кеткен да. Конок дагы өзүн кандай алып жүрүүсү керек барган жерде. Канча убакытка чейин болуу керек. Анын да чеги бар деген мааниде ушунчалык бир сылык түшүндүрүп койгонда кел демек бар, кет демек жок депчи. Кичинекей кезимде укчумун ушул сөздү көп, азыр көп такыр укпайм да. Эштен келген кишини сөзсүз кир деп айтчу дейт. Себеби кайсы адам менен үйгө кут келери белгисиз дейт да. Ошондуктан эштен думана келеби, кошунан келеби, душманын келеби, даже душманды да кыргыздар кел деп тосуп алган. Себеби ошо менен ырыскы кешик келет деген да. Чакыргандан калбай өзүң басып барбадап, конокко да өзүнчө мындай бейубак жөн эле кирип бара берген эмес. Ошон үчүн ошол конок тосуунун, конок күтүүнүн, конокко баруунун маданияты ушул сөздөн көрүнүп турат. Кел демек бар, кет демек жок кой. Эми үй ээси колунан келишинче бизди жакшылап сыйлады, ыраазы кылды. Эми баягы жаман үйдө конок ыйлайт болуп отура бербей, убагында кетип калалы деген сөз да. Элдик макалдарды түпкү маанисине ылайык орунду колдонуп, сөзүбүздүн көркү артсын.